Жараткан сага эч кимде жок сыпаттарды берген. Сен бирөөгө суктанып атасың, бирок Алла Таала ошончо 7 миллиард адамда жок сыпатты сага берип койду, ишенип кой. Эч кимде жок сыпат. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн табиати бар, табияты бар. Карасаң, мындай ойлойсуң да, эң татынакай кыздарды барды керчип кетиш керек эле, эң татынакай жигиттерге барды кезикке туруш керек. Андай эмес. Кээ бир чыгармаларда бар го, Тося деген кинону ким көрдү эле, Девчата деген. Көргөндөр барбы? Альфисканын шансы чоң мындай акылга салсаң, бирок Тося өтүп кетип атпайбы? Ошон үчүн сен ушуга ишен, өзүңдүн бааң төмөн болбосун. Текебер болбо, мен кыйын дебе, бирок ичиңден өзүңө ишен. Жараткан мени сүйүп жаратты. Өзгөчө жактарым бар. Мен башкачамын, потенциалым кеңири деп. Биз ушунча жараткан мүмкүнчүлүк көрөнгө берип туруп, ошону бир аз гана бөлүп иштетет экенбиз. Бир аз гана бөлүп. Ошого силерден үмүт аябай чоң. Иштегиле. Мен деле жатаканага көп келет элем, жашаган эмесмин. Нурлан деген досум бар. Сыргак. Ошол жашайт эле, Алтынбек жашайт эле. Анан Базарбай жашайт болчу. Төртөнө төрт башка мүнөз. Квартирада турсак деле эң жакшы көргөн жерибиз ушул болчу. Ары өтүп келет элек, бери өтүп келет элек. Кээде ха-ха хихи таң аткача ойду тоону сүйлөп, ошо деле бир бактылуу учурлар болчу. Бир дагы семинар, бир дагы концерт, бир дагы Кудулдун концерти ошого жетпейт болчу. Бирибиз менен бирибиз сүйлөшөбүз, замандаш аябай баала. Сен үчүн эң кымбат биз эмес, өзүң замандаш. Не себептен дегенде, азыр мен айткан тамашаны Жолдубай байке түшүнөт. Сиз түшүнөсүз, бирок көбүңөр түшүнбөйсүңөр. Биздин убакта Руки Вверх-тен группа болчу, туурабы? Иванушка International. Азыр аларды айтсам силер старомодно деп көрбөйсүңөр. Мен атайын кызыма Нупагайдыны коюп көрсөтсөм, фу деп кой, даже көргүсү деле келген жок. Бирок бала кездеги сезим кала берет экен. Бала кезде өтөт экен, сезим, эмоция калат экен. Нупагайды мен үчүн дагы деле номер 1. Девчата номер 1. Сериал азыр башың көрүп баштайсың, 2 жылдан кийин ортосуна келген болосуң, 4 жылдан кийин чачың агара баштайт, дагы деле түгөнбөй кете берет. Түрк сериалы, Бразилия сериалы мен үчүн эң сонун сериал жаздын 17 көз ирмеми. Штирлиц жөнүндө. Эми ал мезгилде биз үчүн узун сериал болчу. Азыркы заманда краткометражный фильм болуп калды го. Азыркылардын жанында. Кийин Санта Барбара деген чыкты, Просто Мария деген чыкты, Богатый тоже плачет деген чыкты. Мына сотка, интернет ошо фильмдердин, ошо кинолордун, ошо мультфильмдердин кадырын кетирип койду. Азыр адамдар ушунчалык жалкоо болуп калды. Карасаң, стористи көрөт, публикацияны көрбөйт. Убактысын ушунчалык карасаң, кыска нуска. Биздин убакта китептерди, чоң-чоң материалдарды окуйт элек. Чоң-чоң фильмдер, документал фильмдерди көрөт элек. Азыр көрбөйт, адамдардын убакыты жок. Кыска нуска кылып мага көрсөтүп берди. Эмне үчүн жаш балага көп эле видео көрсөтө бербеш керек, билесиңерби? Анткени баланын фантазиясы иштебей калат экен. Мен 2003 Америкага баргам. Америка технологиялык жактан өнүккөн мамлекет, илим-билим жагынан өнүккөн мамлекет, экономикасы алдыда мамлекет. Бирок кээ бир үйлөрдө атайын телевизор койбойт экен. Анда сотка жок болчу. Эмне үчүн телевизор койбойт дегенде, баланын фантазиясы өссүн деп. Телевизор көрүп отура берип, адам мээси жалкоо болуп калат экен. Мисалы, биз бала кезде жөмө окуп атканда алып кара куш дегенде көзүбүзгө, асманда бир чоң куш, бул жагын көтөрсө бул тоону жапкан, бул жагын көтөрсө бул тоону жапкан, эгер консо бир мөңгүнү кучактай конгон, ошолорду элестетип болчубуз. Бир көздү шер, дөө дегендерди окуйт элек. Чыпалак баатыр дегендерди мындай акылыбыз, эсибиз менен элестете элек. Азыр андай эмес. Азыр видеодон көрүп алдыңбы? Балага кийин Чыпалак баатыр десең көрсөтүп берчи видеодон эткен, мээсин иштетпей калат экен. Алып кара куш андай болот, барбы TikTokто дейт экен. Ошон үчүн кээде баяндап берген жакшы болот, сүрөттөп берген жакшы болот. Айтпат чыгармаларга карасаң, бирөөнү укмуштан сүрөттөп берет. Жамилянын өңү кандай болчу, Дүйшөнүн өңү кандай болчу, кийими кандай болчу. Төлөгөн Касымбеков укмуш сүрөттөйт. Эрешим кандай болду эле, Бекназар кандай болду эле. Ошол эле Абилбей кандай болгон, укмуш, орустун төрөлөрүн укмуш сүрөттөп берет. Силерди үйрөнгүлө. Айылда чоңойгондун жакшы жери ошол. Айылдагы бала жок дегенде чөптүн бир топ түрүн билет. Туурабы? Бул не дейсиң? Бул чечерканак, бул болсо шерылдаң, бул партаң, бул ат кулак, бул доңгор, бул кулунчак, байчечек, жогазын дегендерди билет элек да. Малдарды билет элек, бул кой, улак, тигил ит, бул болсо мамалак дегендерди билет элек. Өткөндө мен кызыма бир торпокту көрүп, не десем бул ат дейт. Себеби шарды чоңоюп калды да. Ал анын айыбы эмес, менин айыбым.
Айтабыз го, биз жакшы элек, адептүү элек, биз мыкты элек азыркы жаштар дей беребиз. Эгер биз жакшы болсок, бул биздин кыйындыгы эмес, биздин аталардын кыйындыгы, апалардын кыйындыгы. Эгер силер анча чыкпай калсаңар, бул силердин кемчилигиңер эмес, биздин кемчилдик. Анткени бирөөгө белек жөлө берип коесуң, алтын, күмүштү. Акчаны жөлө бересиң, сотканы жөлө бересиң, бирок тарбияны жөлө бере албайсың, менет керек. Мен бирдекени түшүндүм. Тарбия деген бирөөнү андай бол, мындай бол эмес, тарбия өзүңдү тарбиялашың керек экен, бүт өмүр бою боло турган процесс экен. Анткени сени көрүп балаң оңоп кете берет экен. Анан 1,5 сен насаат айтып атасың балаңа, калп айтпа, калптын казаны кайнабайт, жалган жарытпайт, чындык карытпайт. Бул чоң күнөө деп атсаң, бирөө телефон чалып калса, мени сураса жок деп койчу десе, кайсы эсте кылат? Байкасаң, мугалимдер кээде адепти сүйлөйт, ыйманды сүйлөйт, бирок сессияда акча топтой баштаса, ошо менен анын кадыры көз алдында түшүп кетет, экинчи кайра көтөрүлбөйт. Ошон үчүн берекелерим, Кудай бизге ыйман берсин.